Ангела, периште. Азыр эмессе сахнада. Сахнанын жылдызы ажарлуу периште. Тосуп алыңыздар. Уре, периште, биз сени сүйөбүз. Рахмат. Мен да силерди сүйөм. Кулагына наушник салып, күзгүнү карап, өзүн жылдыз сезип, кыйшанда бийлеп жатат. Тим эле колун көтөрүп, эки жагын карап, башын ийкеп, колун ооп кимдир бирөөгө жөнөтүп коет. Бир кезде музыка токтоп, жайыр башталды. Класстагы эң сулуу бала Даниэлди элестетип, оюнда аны менен жеңил бий бийлеп жатат. Көзүн жумуп, дагы күгүрөнө сүйлөп коет. Жанатан бери терезенин сыныгынан карап турган апасы ачууланып, галош менен атып урду. Ой, тимселеген, ары жок, дагы баштадыңбы? Апа, ура бербесеңчи мени. Күндө урасың. Ишиңди кыл, кыйшанда отурбай. Суу алып кел. Келесөө түртсө иш кыласың. Бол батырак. Мама Иисус эки чакасын бир колуна алып, оордугунан башын кармап жөнөп кетти. Сууну өзөндөн алат. Жолдо бара жатса, Даниэл айыл өкмөтүнүн кызы Айсулуунун колун кармап турганын көрөт. Жанынан өтүп баратса, периште, бүгүн сабакка бардыңбы? Ооба, бардым. Эмне эле? Эчтеке. Эртең бизди кордогонуңду бирөөлөрдөн угуп калсам, өлдүм дей бер. Көрсөтөң кордукту, уктуңбу? Сени ким сурайт эле? Сени сөз кылуудан башка жумушум жок бекен? Ким эле жылдызсың го өзүңчө? Алдыга карай жөнөдү. 90-жылкы көздөрү менен жаман карап. Ырас кылдым, жайладым. Ушундай кылыш керек деп кылыгына маашырканды. Сууну алып үйүнө кайтты. Жолдо бара жатса, 3 бейтааныш бала турат. Сууну коюп, чөнтөгүнүн күзгүсүн алып, оңдолуп чачын артка тарап, оозун чүйрүйтүп, сууну көтөрүп жөнөдү. Жанына киргенде тигил балдар күлүп жиберишти. Сүрдөп кетип, мүдүрүлүп жыгылды. Бах! Чакасындагы суулар төгүлүп калды. Эмне күлөсүңөр? Чоң кыз, сага күлгөн жокпуз. Өтүп баратканымды байкабай калдык. Эмне байкабай калдыңар? Силер өзүңөрдү ким деп ойлойсуңар? Түшүнбөдүм. Чоң кыз, акылың жайындабы? Каткырып күлүштү. Ордунан туруп, төгүлгөн сууга тайгаланып, жан баштап отуруп калды. Жөрмөрөп, кургакка чыгып, артына карабай жүгүрдү. Жыгылганын көргөн 3 жигит томолонуп күлүштү. Өзөнгө барып, үнүнүн болушунча бакырып ыйлады. Мен күнүк кызмын, элдердей кийимим жок, сулуу эмесмин, сабактан да жок эмесмин. Эмне үчүн төрөгөнсүң мени, апа? Апа! Баары шылдыңдап күлүшөт. Ай кызым, ай, дагы эле ыйлап жатасыңбы? Деди жанына чоң энеси. Чоң эне, мен өзүмдү жаман көрөм. Эң күнүк кызмын, семизмин. Кызым, билесиңби? Сенин жүрөгүңдөй, көңүлүңдөй, мээриминдей адамды дүйнөнү 6 жолу айданып чыксаң да таппайсың. Сен өзгөчө жансың. Кайдагы мээрим? Андан көрө сулуу кылып төрөп койсо болмок. Тентегим десе. Убактысы келет, сөзүмдү эстейсиң. Чоң эне, сууга келдиңизби? Ооба кызым, суум түгөнүп калыптыр. Келиңиз эне, мен алып барып берем деп туруп, көз жашын арчып, колунан чакаларын алды. Өзүнүн бош чакасын чоң энесине карматып койду. Кой кызым, апаң тилдеп жүрбөсүн, батыраак уюну бар. Биринчи сизди жеткирем, анан кетем. Бул жашы улгайып калган Жаннат эне эле. Балдары жок, жалгыз бой кемпир. Абдан даанышман, көрөгөч аял. Периштенин боорукер, ак көңүл кыз экенин жакшы билет. Көп акыл насаат айтат. Чындыгында периште кудум перидей кыз. Көңүлү назик, абдан боорукер. Курт кумурскаларга да зыяны тийиштен коркот. Эч кимдин көңүлүн оорутпайт. Өзүнүн жумушу калып кетсе да, жат адамдын ишин бүтүрүп берип, рахмат деген сөздү укканда сүйүнөт. Бул кылыгын апасы жаман көрөт. Эң кызык окуя эч кимдин эсинен кетпейт. Атасы бир ай талаада иштеп, окуу башталышына аз калганда 5000 сом майын алып кирет. Периштеге кийим кече алып бергени. Апасы жебей ичпей бекитип коет. Жүктүн арасына. Үй жыйнап жүрүп, конфет жегиси келип тинтип жүрүп, акчаны таап алат. Ал акчанын өзү үчүн жумшалышын билет болчу. Сүйүнүп өзүн биринчи күн мектепке барганын элестетти. Ак көйнөк, кара юбка, кара туфли кийген. Чаштары шамалга учуп класска кирип барды.
Мектептеги бардык балдардын оозу ачылып карап, артынан ээрчип бере жатышат. Эч кимди карабай, чоюлуп бара жаткан учурда апасынын кыйкырыгы элесин бузду. Шашып кайра катты. Бүттүңбү же дагы эле эс үчүң ооп отурасыңбы, э? Бүттүм. Тур. Айгүл Аяш апаңа барып айтып кой. Эртең бала жентектеп барабыз, даяр турсун. Болбосо менин алдыма келсин. Уктуңбу? Эй, кыз, жоголуп жүрчү болсоң өпкөңдү үзөм. Макул, макул. Азыр эле барып бат эле келип калам. Жүгүрүп жөнөп кетти. Барса Айгүл Аяш апасы ыйлап отуруптур. 4 баласы менен жесир калган. Аяш апа, амансызбы? Кел кызым. Кандай, апаңар тынчпы? Деди көз жашын сүртүп. Аманчылык, баары жакшы. Атам жумушта. Аяш апа, эмне ыйлап отурасыз? Кызым, кайсы бирин айтайын? Раматылык Аяш атаң бар болгондо мынчалык кыйналбайт элем. Бирине тартсам бирине жетпей, айламда 6 кетирди. Бир адамдын тапканы 5 адамга жетпейт экен. Жеген үйдө эч нерсе калбады. Казанды асып салган да жок. Балдар чоңоюп жатышат. Ойлонуп отуруп ооруп да калдым. Аяш апа, кыжалат болбоңуз. Баары жакшы болот. Апамдар эртең бала жентектеп барат экен. Сизди да келсин деди. Макул, барам. Жүр үйгө кызым, чай ичебиз. Рахмат Аяш апа, мен барайын. Апам урушат кеч барсам. Мейли анда кызым. Апаңа салам айтып кой. Жакшы калыңыз. Үйүнө бат эле келип калды. Келсе эч ким жок экен. Жумушкубузга аракет кылды. Бирок Айгүл Аяш апасынын ыйлаганы көз алдынан кетпей койду. Үйгө чуркап кирип акчаны карады. Акча ордунда турат. Санап, кайра ордуна коюп артка чыкты. Астанага чейин барып кандайдыр бир күч артка кайтарды. Акчага жетип алар замат апасы көз алдына элестеди. Көзүн жумуп акчадан 2000 алып, Аяш апасына көздөй жүгүрдү. Айгүл ордунан кыймылдабай жер чукуп отурган экен. Аяш апа. Ой, сен кете элексиңби? Жок. Ох, чачап калдым. Азыр бир аз эс алып алайынчы. Аяш апа, бул 2000 акча. Сизге апам атам берип жиберди. Эмне үчүн? Un алсын, тамак аш алсын деди. Ботом. Анан мен кантип төлөйм? Качан табам акчаны? Кыжалат болбоңуз. Кайра кереги жок деди. Чын элеби? Ата энең соо саламатпы? Өңүмбү же түшүмбү? Өңүңүз эле. Апамдар соо саламат. Мен кеттим. Жүгүргөн бойдон артка кетти. Аяш энеси таңыркап, ойлонуп турган жеринде кала берди. Үйүнө барып эч нерсе билбегендей жүрө берди. Эртеси апасы жоро жолдоштору менен бала көрдүккө барып, дасторкондо отурганда Айгүл сүйлөп калды. Калыс, рахмат чоң. Аяш экөөмдүн бул жакшылыгын арды өргүчө унутпайм. Балдарым чоңойсо, албетте кайтарам. Мейли. Эмнени кайтарасың? Мен түшүнбөй калдым. Койчу айтып кое бер эле. Мен алгандан уялбай эле, сен бергенден уялып каласың. Курбулар. Кече калыс 2000 сомду кызынан берип жибериптир. Чынын айтсам, тобом көккө жетти. Сенин мындай инсан экениңди билбепмин. Рахмат чоң. Жакшы. Жолдошу Аяшыбыз да түшүнүктүү инсан экен. Рахмат, жакшы кылыпсың. Биз да чогултуп беребиз. Керегини жаратасың, Айгүл. Капа болбо. Эртең балдарың чоңоюп, эч нерсе көрбөгөндөй болуп кетесиң. Калыс, сен мыктысың. Сенден сабак алалы. Койгулачы. Мактап жибердиңер. Көзүнөн жалын чыгып, отурган жеринен тутанып кетти. Сыр бербей каткырып күлүп отурду. Ичинен: шашпай тур Желмогуз. Үйгө барып териңди тескери сыйрыйм. Ооба. Аяшың койбоду. Мейли. Мейли. Периште, периштем. Угуп жатам, ата. Кел кызым, чай бере саласыңбы? Азыр, ата. Теги апаң жоголду да. Аш берген жерде 6 күндө жүрө берет. Курсагы тойсо болду. Эртерээк келип тамак ашка караса болмок.
Ата, мен азыр өзүм даамдуу тамак жасап берем. Окууңдун ачылышына да бир жума калды. Китептин бетин ачып окуп кой кызым. Макул ата. Чай ичип сүйлөшүп отурушкан. Бир кезде дарбазанын эшиги күч менен ачылып, апасы жини келип кирип келди. Желмогуз! Ай кыз кайдасың? Териңди тескери сыйрыйм. Күйдүрдүң мени, күйдүрдүң. Кайсы күнү адашып төрөп алганмын сени. Төрөбөй эле томолонуп кетпепмин? Деп үйдү 3 айланып куугун салды. Галошу башына тийип ыйлап, Жаннат чоң энесинин үйүнө кетип калган болчу. Бул окуяны атасы эстеген сайын жылмайып, кызына ыраазы болот. Мына чоң эне, жетип да келдик. Рахмат кызым, кем болбо. Ылайым бактылуу бол. Жакшы балага турмушка чык. Жакшы балдар мени сүйбөйт. Алар байлардын кыздарын сүйүшөт. Мен болсо алардай кийинип, жасанып жүрбөйм. Мени ким сүйсүн? Жигитим да жок. Кызым, эгер сенин ак жүрөгүңдү, жарык мүнөзүңдү сүйсө, ал адамдын жалгыз, эч кимге алмаштырылгыс, кайталангыс адам болосуң. Эгер сенин сырткы келбетиңди сүйсө, бир күнү сенден да сулуусу кезигет. Сүйүүсү сенден өчүп кетет. Ошондуктан адашпай, туура жолду танда. Сүйүүнү издеп күтпө. Чыныгы сүйүү өзү сени таап келет. Макул чоң эне. Сөздөрүңүзгө амал кылам. Мен кеттим. Азыр апам урушат. Бара кой. Периште суу алып үйүнө кетти. Барса апасы таякты кармап, эшиктен тосуп алыптыр. Үй каякта жүрөсүң? Теги кулагың барбы сенде? Тилеп сурап алганым үчүн ушундай келесоо болуп калдымбы, э? Сен теңдүү кыздарды карачы. Жигит жандап, чоюлуп жүрүшөт. Сен болсоң жүрүшүң ушул. Белиңе чейин ылай чырып кетиптир го. 7 айлык деле эмес. Жакшы эле төрөгөн болчум. Күнүгө угуп, жаттап алган. Апасы менен тең айтып, оозун кыймылдатып кайталап жүрө берет. Атасы чыкты. Кой эми кемпир. Акылына кирер. Урушуп эле жатадын. Безип калды байкушум. Периште кызым. Урушамын. Кантип эрге берем бул кызымды? Дарбазага жазып койгула. Кызымды алсаңар, үйүмдү кошо берем деп. Атасы күлүп жиберди. Ай, тентек кызым. Эмне? Сени да берип, үйүмдү да берип, көчөдө калайынбы? Тилиңди кара. Тилиңди кыкамын. Берери кел. Апа, дагы баштадыңызбы? Атамды айыл өкмөт кылып койбойт белеңиз? Же мектеп директору? Ошондо айылдагы бардык балдар мени сүймөп эле. Сулуу кылып төрөп койбой койгонсуз. Ай, кантет мөрөөүн жок. Көкмээ кызым. Галошун чечип кубалап жиберди. Эртеси мектепке барды. Класста колунда бар. Өзүнө ток үй бүлөлөрдүн кыздары, балдары окуйт. Оозу кыйшык болсо да, байдын уулу сүйлөсүн деген сөз чындык. Жайнагүл ата энеси мугалим. Анын артынан ээрчиген 3 кыз бар. Айсулуу айыл өкмөтүнүн кызы. Анын 5 ээрчиткен курбусу бар. Нургүл атасы милиция. Анын да 2 курбу кызы бар. Ал эми периштени эч ким кошпойт. Үстүнөн күлүп сүйдөшөт. Сабак бүтүп бардык уул балдар сыртка чыгып кетишти. Кыздар сүйдөшүп күлүп отурушту. Ар бири жигиттерин айтып жатышты. Жайнагүл күндө мактанып, жигитин кечке айтат. Менин жигитим Бишкекте окуп жатат. Азы калды, окуусун аяктап келет. Абдан сагындым. Чакасын алып качып жөнөдү. Эй, токто! Сөзүм бүтө элек. Үйүнө кирип мойнумду үзөмүн, токто! Шашып кирип эшикти кулпулап, эшикке жабыш коркуп турду. Периште, жүр, чындыкты айт. Мен сени капа кылдырбайм эч кимге. Акылдуу кыздар антип сүйлөбөйт. Көзүн жумуп эрини тиштеп тура берди. Жанатан бери карап турган апасы келип, үйдүн сыртындагы ким? Бир бала, артындан ээрчип алыптыр. Келчи көрөйүн, кандай бала экен? Жок, болбойт. Шерменде, ушундай сени караган балага таң калам. Апа, апуу, антип айтпаңызчы. Макул, жүр кызым, үйгө сүйлөшөбүз. Чогуу кирип кетишти. Жанатан бери сөздөрүн угуп турган Мурас ичинен эзилип күлдү. Ай, көкмээ, демек карындашым чоңоюп калыптыр да. Мейли анда, өзүм жардам берем, деп үйүнө кирип кетти. Апасы кызына акылын айта баштады.
Бул сөздөрдү периште уга берип жаттап алган. Апасы баштаганда эле ичинен кошо айтып баштайт. Кызым, сен эми жаш эмессиң. Тең туштарың жигит жандап жүрүшөт. Эртең эле мектепти аяктап турмушка чыгасың. Жакшы жүр, бизди уят кылба. Колуңдан да карматпа балдарга. Азыркы балдар бар жокту билишпейт. Уктуңбу? Уктум апа. Сиз айткандай болот. Бар эми тамактанып сабагыңды аткар. Жакшы даярдан. Жакында экзамендер. Жакшы окуп мени да сүйүнчү. Мына 10ду да бүтүрүп жатасың. 10 жылдан бери бир үлгүлүү окуучу деген сөздү уга элекмин ага эжегелерден. Макул апа, угасыз жакында. Жатып эс алды. Эртеси сабак бүтүп чыгып баратса, желкесинен кармап сүйрөп кетишти. Мурас болчу. Мектептин артына алып барып отургузду. Ойлондуңбу? Билем эмне үчүн айтканымды. Бирок сен менин карындашым болосуң. Мен колумда көтөрүп чоңойтконмун сени. Дагы 1 жылдан кийин Нургул жеңем болот. Үйлөнөм. Азыр Нургулгө чындыгын айт. Уктуңбу? Мен урушпайм сени. Макул, айтам. Арт жактан Нургул келди. Айт, чынбы? Эмне турасың? Талкан салып алдыңбы оозуңга? Мен деп айтарда, арт жактан калган кыздар жетип келишти. Ооба, мени өпкөн, бах! Баары күлүп жиберишти. Мурас оозу ачылып жалдырап катып туруп калды. Ал эми периште жүзүн бекитип, жүгүрүп качып кетти. Айсулуу сурады. Даниэль менен мамилеңер эмне болду? Жакшы баары. Кечээ күрө алып келиптир. Кечинде. Охо, кечинде? Ооба, эми биздин жаштыгыбыз деле калбады. Ушул жерде баарыгардын жигиттериңер бар деп күлдү. Жок, арабызда энеси өппөгөн кыз бар. Ким экен ошол? Энеси да өппөй койгон. Периште да. Бир жигит менен жүрө элек. Жигит караса болобу? Энеси өппөгөн бала турмушка чыгат да. Ким айтты мени өппөгөн деп? Ким өпкөн эле сени? Кайсы бала? Тайэнем жактан бир бала. Оозуман өпкөн, калп айтып койду. Тайэнең жакты билбейбиз да, ошого айтып жатасың. Кошунам Мурас аке өпкөн, дагы калп айтып койду. Жанатан бери бору эзилип күлүп жаткан Нургүлдүн көзү чанагынан чыгып кете жаздады. Ким? Кайтала. Тез кайтала сөзүңдү. Мурас дедиңби? Ооба, эмне бакырасың? Калп айтсаң өлдүм дей бер. Туулганыңа бушайман кылам. Сумкасын алып чыгып кетти. Эй кыздар, Нургүлгө эмне болду? Деди Айсулуу. Азыр Нургул Мурас менен сүйлөшүп жаткан эле. Кыз жигит болуп. Айнура. Эй периште, калп айттың Чыныңды айт. Чын дедим го, сурай бересиңерби? Ооба, ишенбей жатабыз. Өзүңөр билесиңер, мен кеттим. Класстан чыга качты. Калп айтып койгонуна өкүнүп. Эмне балеге баш урдуң дагы? Ким коюптур мага алар менен өзүмдү теңдештиргенге? Эртең Мурас акенин жүзүн кантип карайм? О, Кудай, өзүң сактай көр. Апа, эми эмне кылам? Эртең шерменде болом, жалганым чыгып. Үйүнө бекинип кетти. Ууру мышыктай элендеп, эки жагын карап коет. Үйүнө келип жөн кирип кетпей, Мурасты аңдымак болду. Дарбазадан Мурастын үйүн карады. Эч ким көрүнбөйт. Тобу, Мурас аке жокко? Кайда кетти экен? Нургул чакырып алып тырыштырып жатса керек. Ой, байкуш Мурас аке. Деп башын чайкап сүйлөнүп, артына караса, Мурас турган болот. Апа! Келесио эмне бакырасың? Жүрөктү түшүрүп. Жан алгычты көргөндөй бакырасың да? Жөн эле. Коркуп кеттим да. Кимди аңдып жатасың? Сабактын бүткөнү качан? Тез кирип жумушуңду бүтүр. Менин үйүмдү ышкылабай, тез бол. Боптурчу, урушуп эле берет экен. Үйүнө кире качты. Жүрөгүм. Уга элек экен. Укпай койсо андан да жакшы. Кой, эчтекени билмексен болуп, жумушумду бүтүрөйүн. Күндөгү жумуш менен алек болуп, периште унутуп да калды. Эртеси кечинде суу алып келе жатса, эшигинин алдында Мурас акеси турган экен. Көрүп буту баспай калды. Чакаларын коюп дем алган болуп туруп калды. Көз кыйыгын салса, бери карап туруптур. Билип калган окшойт, деп тынчы кетти. Карабай артын карап тура берди.
Бир кезде артынан келип, «Периште?» Укса да укмаксан болуп, көзүн бекем жумуп тура берди. Алдына отуруп, «Эй, келесо, эмне дедиң кыздарга?» «Эчтеке, мен бүгүн башым ооруп, сабакка барган жокмун». «Калпчы, калп айтып шерменде болуштан качып, башым ооруп калды дейсиңби?» «Башым катуу ооруп жатат дедим го. Сөзүңдүн маанисин түшүнөсүңбү?» Чакасын алып качып жөнөдү. «Эй, токто! Сөзүм бүтө элек. Үйүнө кирип мойнумду үзөмүн, токто!» Шашып кирип эшикти кулпулап, эшикке жабыш коркуп турду. «Периште, жүр, чындыкты айт. Мен сени капа кылдырбайм эч кимге. Акылдуу кыздар антип сүйлөбөйт». Көзүн жумуп, эрини тиштеп тура берди. Жанатан бери карап турган апасы келип, «Үйдүн сыртындагы ким?» Бир бала, артында нээрчип алыптыр». «Келчи көрөйүн, кандай бала экен?» «Жок, болбойт. Шерменде, ушундай сени караган балага таң калам». Апа, антип айтпаңызчы». «Макул, жүр кызым, үйгө сүйлөшөбүз». Чогуу кирип кетишти. Жанатан бери сөздөрүн угуп турган Мурас ичинен эзилип күлдү. «Ай көкме, демек карындашым чоңоюп калыптыр да. Мейли анда, өзүм жардам берем», деп үйүнө кирип кетти. Апасы кызына акылын айта баштады. Бул сөздөрдү Периште уга берип жаттап алган. Апасы баштаганда эле ичинен кошо айтып баштайт. «Кызым, сен эми жаш эмессиң. Тең туштарың жигит жандап жүрүшөт. Эртең эле мектепти аяктап турмушка чыгасың. Жакшы жүр, бизди уят кылба. Колуңдан да карматпа балдарга. Азыркы балдар бар жокту билишпейт, уктуңбу?» «Уктум, апа. Сиз айткандай болот». «Бар эми тамактанып сабагыңды аткар. Жакшы даярдан, жакында экзамендер. Жакшы окуп мени да сүйүнчү. Мына 10ду да бүтүрүп жатасың. 10 жылдан бери бир үлгүлүү окуучу деген сөздү уга элекмин ага эжегелерден». «Макул, апа, угасыз жакында». Жатып эс алды. Эртеси сабак бүтүп чыгып баратса, желкесинен кармап сүйрөп кетишти. Мурас болчу. Мектептин артына алып барып отургузду. «Ойлондуңбу? Билем эмне үчүн айтканымды. Бирок сен менин карындашым болосуң. Мен колумда көтөрүп чоңойтконмун сени. Дагы 1 жылдан кийин Нургүл жеңем болот, үйлөнөм. Азыр Нургүлгө чындыгын айт, уктуңбу? Мен урушпайм сени». «Макул, айтам». Арт жактан Нургүл келди. «Айт, чынбы? Эмне турасың? Талкан салып алдыңбы оозуңга?» Мен деп айтарда, арт жактан калган кыздар жетип келишти. Ооба, мени өпкөн, бах!» Баары күлүп жиберишти. Мурас оозу ачылып жалдырап катып туруп калды. Ал эми Периште жүзүн бекитип, жүгүрүп качып кетти.